Алабыкка болгон сапар ушул жерден башталат. Салам достор. Бул жолку саякат жер соорусу Аксы районуна. Ой жок, бул текст эмес. Сапарыбыз Алабыка районунун Ак Балтыркан аталышындагы көлүнө жана шаркыратмасына болмокчу. Кызыктын баары алдыда анда кеттик. Алабыка району негизги киреши булагы алтын кендери, ал эми калкынын басымдуу бөлүгү мал чарбачылык, дыйканчылык менен алектенишет. Бирок бул чөлкөмдө туризм тармагы азырынча кенен кулачын жай электесем, жаңылган болбойм. Эми көлгө баруу үчүн район борборунан түз эле түндүк батышты карай сай өрлөп, чаң баскан таштак жол менен бара жаттык. Алгач көздүн кунарын качырган сумсак адырлар чөл сыяктуу көрүнүп, бул жактан кандай көлгө жолугат болдук экенбиз деген ой иканчылыкты жаратты. Деген менен улам көлгө жакындаган сайын жашыл көйнөгүн жамынган жер бизди өзүнө тарта, балга салган кашыктай болуп, кооздукка малынууга даяр тургула деген жаңырык жасап жатты. Баса, бул жолу саякатка үй бүлө мүчөлөрү менен аттангам. Алар тууралуу кыскача айтып өтөйүн. Бул менин апам жана дагы бир апам. Тактап айтканда апамдын бир тууган эжеси. Анда эмнеге апа дейсиң дешиңер мүмкүн. Себеби мени өзүнүн баласындай көрүп, аябай камкордуу. А бул кичи тайкем, анан Элхан жана келинчегим. Алдыда бул инсандар менен көлдү чогуу көрөбүз. Ошентип болжолу 1 сааттан кийин түз баратып, сол тарапка бурулуучу жолду көрүп, анда мындай жазуу бар экен. Ак Балтыркан көлүнө эс алуучуларга киши башына 150 сом, балык уулоочуларга 300 сом. Бул жактан балык ууласаңыз болот экен. Солго бурулуу акырындан көлдүн элеби тарткандай, ушул жактан ачсак көлгө түшөрүбүздү сезип жаттык. Элхан менен азыр көлгө жакындап болдук, Элхан, Ооба. Кандай экен? Зор. Жол. Жол өңгүл экен. Мына ушундай керемет Алабыканын Ак Балтыркан көлүнө жакындаганда кооздукка түшүп болдук. Эми буга чейин келип атканда какыраган чөл сыяктуу көрүндү эле, бирок мындагы жаратылыш, мындагы тоолор, мындагы сулуу табият адамды өзүнө тартып, кызыгын арттырып турат экен, Элханбай. Чарчадыңбы? Эмне тердеп алгансың? Мен тестердейм да. Ошентип көксөгөн жерибизге жеттик. Мынакей көл. Керемет. Акыр аягы көлгө да жеттик. Чынында мен ойлогондон да укмуштуу да жер экен. Тимеле бул көл ушул жерде колго жасап койгон өңдөнүп, жаратылышка аябай төп келип керемет экен. Билинбегени менен деңиз деңгээлинен бир топ бийик экендиги абанын мээлүүн, салкын экенинен кабар берип турду. Мында көлдү тегерете, оңго жакын тапчандарды куруп, келген конокторго кирүү акысынын ичинде берип турат экен. Биз да алардын бирине жайгаштык. Бул сулуулукка канча тигиле карасак да тойбоорубузду сезип, андан көрө курсакты тойгузалы дедик. Отун алып атырык. Кураган шактар. Балык уулоого мүмкүн экендигин көрүп, биз да бир аз даярдыкта келгенбиз. Кирүү акысын төлөп жатканда бул жакты көзөмөлдөгөн инсандар 3 күндөн бери балык кармай элегин айткан эле. Ошентсе да шагыбыз сынбасын деп. Кайырмак салуу балык тутуу эле эмес, жаратылыш менен сүйлөшүү экенин билип, балык тута албасак да табият менен жакшы сүйлөшүп алдык. Азыр кайырмакты сындырып даярдап алып, жүгөрүнү коюп алып, көрчөк. Жана балык түшөбү? Аракет кылабыз. Жакшы жери балык тутууга уруксат бар экен.
Аз жаңы эле суга түшүп чыктык. Судун температурасы аягандай адам денесине жагымдуулук тартуулап, судан чыккым келтирбейт экен. Ушундай азыркы аптаптуу ысыкта жандын жыргалы экен бул суу. Кыймылдап туттуң. Айра мен жага сүзүп келген кармак ко. Сүзүп келе. Көл аябай сонун экен. Биз Алабукада мындай көл бар экенин билген эмеспиз. Ушундай табигаттын кооздугу аябай сонун. Тоолордун ортосунда бир табигаттын укмуш бир керемет көлү экенин ушул жерге келип көрдүк. Жол аябай жакшы экен, биз кыйналган жокпуз. Жолдору тегиз, сонун болуп келдик. Баарыңыздарды ушул жерге келип эс алып кетүүгө сунуштайм. Сонун эс аласыңар, келгениңерге эч качан өкүнбөйсүздөр. Көлгө түшүп, сүзүп, балык менен кошо балык болосуздар. Балыктар көлдө аралап эле жүрөт экен, балыкка кошулуп сүзүп, сиздер да сонун эс алууну сунуштайм. Баарынан кызыгы, баарыбызга жакканы жапайы жаныбарлардын эркин ойноп жүргөнү болду. Качты? Бен. Мен биз жөнөтүп коебуз. Барам. Бул жерде баягы коркутуу, үркүтүү нерсе жок да. Эми бир аз бул көлдүн аталышына жана тарыхына көз жүгүртөлү. Мынакей биз кыргыз, кереметтүү кыргыз жерлеринен дагы бир сонун кереметтүү жеринде турабыз. Бул көлдүн аты Ак Балтыр хан деп аталат экен. Ак Балтыр хан деп аталып калышынын себеби ушул көлдүн баш жагында Ак Балтыр хан деген чөп өскөн экен. Ал чөп бир чети уулуу, бирок дарылык касиети аябай сонун болгон экен. Илгерки таптарыбыз ушул Ак Балтыр хандан жана айыкпаган ооруларды айыктырууга атайын дарылар жасашкан экен. Мынакей аябай көрүп тургандай сонун кооз, анан бул жагы арчалар, табияттын бир кандайдыр бир өзүнөн жаралган кооздуктар экен. Ал эми бул жагына карагайды мындан 32 жыл мурун атайын лескос тарабынан тигилген карагайлар экен. Бардыгы бирдей жашташ аябай сонун кооздук берип турат экен. Ушул карагайлар адамдын колу менен тигилип, кооздук үчүн жаратылыш, экологияны сакташ үчүн ушул жерлер сонун болуп жашылдандырган экен. Баса, бул жака келген туристтердин көпчүлүгү кыргыздарга караганда Өзбекстандан чыгып көрүүгө ашыккандар көп экен. O'zbekistonga keldik, Kosonsoy tumanida. Bizga Qirg'iziston tabiati yoqdi. Hozir tinch ekan, mana shu joyga keldik. Qoshirilarimiz o'rtada, ko'lda aylanib maza qilib yurishibdi. Rahmat shunaqa sharoitlar borligi uchun Qirg'izistonga. Ошентип, көлгө болгон сапарды жыйынтыктап, шаркыратманы көздөй бет алдык. Ак Балтыр хан жайлоосуна келген сапарыбыз карыды көрөсө. Эң кооз жайлоолордун бири экен. Аябай сулуулугунан суктанып кетип аткан учурубуз. Көп убакыт өткөрбөй эле 20-30 мүнөт аралыгында шаркыратмага да туш болдук. Таң калтырганы мына ушундай үңкүрлөрү, тээ узактан тик ылдый аккан суусу, тим эле желини жарылган уйдун сүтүндөй болуп, ажайып кубулушту көрсөтүп турат экен. Ананда суунун ташка тийип чачыраган бүркүктөрү денеге тийсе ток тийгендей тызылдап, ары массаж болуп, тим эле сонун. Эх, укмуш.
Мына ушундай Кыргызстан кандай гана керемет. Мындагы табиятка дагы коозулууна суктанып жалбай атырк. Азыркы ысык аптаптан могу суулар аябай сонун жардам берет го дейм. Бул керемет жайларга болгон саякатыбызда өз сапарын каратты. Эгер сиз видеону кайсыл жактан көрүп жатсаңыз жана сиздин аймакта да ушундай кооз жерлер бар болсо, менин төмөндөгү Instagram дарегиме калтырып койсоңуз болот. Балким кийинки чыгарылыш сиздин аймак, сиздин район болушу толук мүмкүн. Видеонун соңунда өркүндөйлүү сөйлүү, табият менен таттуу мамиледе бололу. Буюрса кийинки дагы бир өлкөбүздүн укмуштуудай болгон аймактарынан кооз жерлерине жолукканча аман туруңуздар.